Эгемендикке ээ болгондон кийин Кыргызстан мурдагы Советтер Союзуна кирген мамлекеттердин ичинен биринчилерден болуп өз улуттук валютасын колдонууга киргизген. 1993 жылдын 3 майында Жогорку Кеңештин токтому менен сомду колдонууга киргизүү чечими кабыл алынып, ошол эле жылы 10 майда сом жалпы өлкө аймагында расмий төлөм каражаты катары эсептеле баштаган. Экономика өз алдынча болуш керек эле. Анын үстүнө бир гана саясий жактан эмес, баардык багыттан суверендүүлүк керек эле. Улуттук валютасыз бул көрүнүштүн ишке ашышы мүмкүн эмес болчу. Алгачкы жүгүртүүгө чыгарылган банкноттор 1, 10, 50 тыйындар жана 1, 5, 20 сом үлгүсүндө чыккан. Булар өткөл мезгилдин акчасы деп аталып, сапаты жана коргоо белгилери төмөнкү деңгээлде болгон. Кабыл алынгандан бери бүгүнкү күнгө чейин сом 4 жолу өзгөртүүгө кабылган. Алгачкы кабыл алынган банкноттор 1 жылдан кийин кайра жаңы серияда чыгарылган. Анда 1, 5, 10, 20, 50 жана 100 сомдук акча чыгарылып, мурдагыга салыштырмалуу жогорку коргонууда болгон. Андан соң 1997 жылы акча бирдиги дагы бир ирет өзгөртүлүп, ар биринин жеке өлчөмү жана түсү белгиси болуп металлдаштырылган фольга менен капталып, көп түрдө өзгөрүүчү түскө ээ болгон. Жүгүртүүдөгү акчадан сырткары жогорку сандагы 200, 500 жана 100 сомдук киргизилген. 2009 жылы 5000 жана 2017 жылы 2000 номиналындагы банкнот чыгарылган. Андан сырткары 2008 жылдан бери жүгүртүүдө циркуляциондук монеталарыбыз бар. Майда номиналдагы банкноттордун ордуна ошол циркуляциондук монеталарыбыз чыккан. Алар 1 сомдук, 3 сомдук, 5 сомдук жана 10 сомдук. Учурда өлкө 2016 жылы акыркы серияда чыккан банкнотторду колдонууда. Алар мурдагыларына салыштырмалуу кыйла оригиналдуу жасалгага ээ болуп, классикалык ыкма менен даярдалып, даана так көрүнгөн портрети менен айырмаланат. Ал эми 2008 жылы биринчи жолу 10, 50 тыйын жана 1, 2, 5 сом номиналындагы металлдан жасалган монеталар колдонула баштаган. Акыркы 2009 жылы чыккан банкнотторубуз 2016 жылы модификацияланып, дизайны өзгөртүлүп, бирок номиналдар ошол эле боюнча жаңыртылып чыкты. Азыр жүгүртүүдө. Өлкө экономикасындагы мезгил менен болуп турган олуттуу таасирлерге, саясий олку-солку абалга жана дүйнөдөгү кескин жагдайларга карабастан сом кыйла туруктуу валюталардын катарына кирет. Улуттук валюта коргоо белгилери жана банкноттордун дизайны боюнча да эл аралык көргөзмөлөрдө жана сынактарда жогорку баага ээ болуп келет. Сомубуздун кабыл алышына жана ошонун жасалышына республиканын мыкты дизайнерлери катышкандагы ошол сомдун өзгөчө дизайнга жана ошондой эле ишенимдүү коргоо элементтерине ээ болгондо. Улуттук валютанын бардык банкноттору жана монеталары Кыргыз Республикасынын аймагында расмий төлөм каражаты статусуна ээ жана кайсы жылы чыгарылгандыгына карабастан төлөм каражаты катары төлөөгө милдеттүү түрдө кабыл алынууга тийиш. Гүлзат Мокенова, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деме.